Саламатсыздар кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Өзүңүздөргө маалым, көпчүлүгүңүздөргө болуш керек. Бүгүн Кытай Эл Республикасынын борбору Пекин шаарында бир алкак бир жол деген эл аралык кызматташуунун экинчи форуму өзүнүн ачылышын жасады. Ага биздин республикабыздын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков катышты. Мындан сырткары июнь айында биздин республиканын борбору Бишкек ШОСтун кезектеги жыйынынын ордосу болгон турат. Андан сырткары Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин ушул өзүнүн расмий визитин дагы ушул биздин быйылкы жылы Кыргыз Республикасына жасай тургандыгы белгилүү да. Мына ушул маселелердин тегеретесинде biz bugünkü көрсөтүүбүздү Кыргыз-Кытай мамилеси деп атап, ушул маселелердин тегеретесинде сөз кылганы студиябызга меймандарды чакырганбыз. Биринчи мейманыбыз Кыргыз экономика илимдеринин доктору, серепчи, белгилүү экономист Кубанычбек Идинов. Ошондой эле дагы биздин серепчилерибиздин бири жакында эле өзүнүн саясий билимдердин магистры деген наамына ээ болгон Айболот Айдосовдор олтурушат. Биз жогоруда сөздүн башында айтып кеткендей, ошол жанагы Пекинде ачылган эл аралык кызматташуунун экинчи форуму өзүнүн ишин баштады. Буга 187 өлкөнүн делегациялары катышып, 37 өлкөнүн мамлекет башчылары, анан кийин өкмөт башчылары катышып атат. Ушул форумдун тегеретесинде бир ой толгоп көрсөк да, бул форум дегеле жалпы дүйнөнүн экономикасы менен экономикасына бири-бири менен баягы кызматташуусуна экономикалык илимий да башка баягы интеграциясына канчалык таасир этет, ушунун өзү өтүп аткан форум биздин республикага эмне берет, ошондон эмнелерди биздин республика алып алса болот деген биринчи суроону экөөңүздөргө теңелеп берсем. Жаштар сейсиң. Мындай болуп атат да, бул аябай дүйнөлүк масштабтагы аябай чоң глобалдуу же аламдашкан эмеге форум болуп атат. Себеби дүйнө жүзүндө мына Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон 200 мамлекет бар, 202 мамлекет болду. Азыр ошонун ичинен 187си мамлекет келип алып буга катышып атканы, демек дүйнөдөгү мамлекеттердин көпчүлүк мындай мамлекеттер бул форумга көңүл буруп аткандыгынын түздөн-түз мындай көрсөткүчү болуп эсептелинет да. Келечекте бул ушул эмеге чыгыш дүйнөсү койчу, мисалы үчүн Азия, Африка, анан тиги Европа өлкөлөрүнүн ичиндеги, башкача айтканда бул биздин тиги чыгыш жердин баа чыгыш жарым бөлүгүндөгү эң зор мамлекет болуп, тердин мындай өзүнчө форма болуп, анын үстүнө мындай дүйнөгө түздөн-түз таасир бере турган күчкө улам барган сайын ээ болуп баратат да. Өзгөчө саясий, социалдык жактан, экономикалык жактан дагы сөзсүз түрдө. Эң чоң мааниси ушунда болуш керек, менимче. Сиздин 2013 жылы Назарбаев университетинде Казакстанга келгенде Си Цзиньпин ушул биринчи жолу ушул идеяны айткан. Ал убакта ал айткан, жаңы байкы жибек жолу, жаңы экономикалык жибек жолун куруш керекпиз деп айткан. Бир убакта кийин ал ошол долбоор бир алкак бир жол деген ушундай демилгеге атка өткөн. Анан ошол убакыттан бери азыр мына уже 2019 болуп, көп эле убакыт болду, көп иш чара жасашты. Башында Кытай айткан, бул долбоорго биз 50 миллиард доллар беребиз деп. Бүгүнкү күнү 1 триллион долларга чейин ушуга биз даярбыз деп атышат, акча кетиргенге. Кытайга бул албетте бул стратегиялык чоң демилге. Мисалы, биз билебиз, Совет учурунда коммунизмди дүйнөгө таратабыз деп Советский Союз аракет кылган. Андан кийин Америка дүйнө жүзүндө дагы мындай башкарабыз деп азыр демократияны аябай таратышты. Керек болсо согуштарды уюштурушту, ошол демократияны орчундатабыз деп. Шылтоолуп алып. Анан бүгүнкү күнү Кытай дагы ушул бутка туруп аткан мамлекет, бүгүн экинчи экономика болуп, булар болсо дагы дүйнө жүзүндө өзүнүн ордун алабыз деп. Анан кийин булар болсо ошо анализ деп, кандай ким туура иштер жасады, туура эмес иштер жасады деп, булар мындай элге, дүйнө жүзүнгө пайда алып келе турган экономикалык долбоор менен чыгып атышат. Албетте бул туура саясат, бул өтө акылдуу саясат. Анткени чында бул аркасында Кытайдын кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Бул саясий долбоор,
Бул экономикалык эле эмес, бул саясий. Анан Кубанычбек аке айтып кеткенде 187 мамлекетти булар бириктиргени бул дагы Кытайдын бүгүнкү күнү ролу чоңойгонун билдирет. Керек болсо ООНдун башчысы дагы Гутерреш ал жерде дагы бүгүн катышып жатат. Анан бизге Кудай бериптир, Кыргызстан ушул чоң мамлекеттин жанында биз болсо кошуна болуп калыппыз. Албетте бул нерседен биз көптөгөн бир кандайдыр мүмкүнчүлүктөрдү алсак болот. Мисалы ошол Американын жанындагы Канада мамлекети, Америка аркылуу дагы экономикасы өсүп атат. Же Россиянын жанындагы мамлекеттер, Европа мамлекеттери, ошо Германиянын соседтери, мисалы конуштары өнүгүп атышат. Биз дагы Кытайдын жанында туруп, биз Кудай өз бериптир, ушуну колдонгонго бардык күч аракетибизди жумшаш керекпиз. Бирок ошол убакытта Кыргызстан кичинекей мамлекет албетте. Мисалы Кытай чоң мамлекет, эли көп, экономикасы күчтүү, армиясы күчтүү. Биз бул жерде өтө акылдуу, мындай ийне бардыгын мындай илдеттеп саясат жүргүзүш керекпиз. Кылдат мамиле кылып. Анан албетте биздин башкаруучуларыбыз, мисалы мына биздин президентибиз кече Россиянын президенти келип кетти Кыргызстанга биринчи жолу мамлекеттик визит менен. Анан Кыргызстан өтө туура саясат жүргүзүп атат. Россия биздин биринчи стратегиялык өнөктөшүбүз. Ошо менен мамилени күчөтүп, анткени Кытай кандай деген менен Кытайдын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошо Россия менен мамилени курганыбыз абдан туура болду. Керек болсо мына азыр темир жол куруу маселеси да коюлуп атат. Азыр бир алкак бир жол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Ошол жерде Россиянын дагы бир кандайдыр оруну болот деп айтып жатышат. Бул туура саясат, анткени Кыргызстан өзү эле жалгыз бул жолду кура албайт. Анан бизге сырттан колдоо керек, жана коопсуздук маселе дагы коюлуш керек. Кубанычбек бизге белгилүү мындан мурда ошол жана Давоста өткөн экономикалык форум, андан кийин Владимир Путиндин демилгеси менен дагы Россия Санкт-Петербургда ушундай форумду өткөздү. Ушул жана Кытайдагы ушул экономикалык кызматташуу бир алкак бир жол форумунан кийин алардын актуалдуулугу жоголобу же алардын өздөрүнүн орду болобу? Ушуга бир кандай бир сиздин пикир бар? Аларда баягы регионалдык өзүнчө уюм болуп кала беришет да. Давоста негизинен байлар жолугат да, миллиардерлер жолугуп алып, мына биз байлар эмне кылалы, акчабызды эмне кылалы деп сүйлөшө турган. Петербургда жолугуп атканда болсо мындайки Россиянын менен байланышып аткан мамлекеттер, бир Россияга эмне киргизсек болот, Россиядан эмне кылсак болот, Россия менен кандай мамиле түзсөк болот дегендей маанидеги жүрүп аткандай тоже регионалдык, дүйнөлүк, бирок регионалдык маанидеги чоң мындай форумда Россияга аябай көп инвестиция алып келип аткан. Бул Шанхайдагы болуп аткан, Шанхайда башталган деп дегенде шос деп түзүлбөдүк беле. Азыркы бул эмеге жанагы бир мындай поезд дегенибиз, баягы бир багыт, анан бир жол деп атканы, бул мунун башкы идеясы бул эл билип коюш керек, элге айтып коюш керек. Возрождение Великого Шелкового пути дегендин эң инициатору кыргыздар болгон. Кыргызстан мамлекети 1996 жыл болуш керек, эгер мен эметпесем. Доктринасын жазып, президент аттан доктринага Бириккен Улуттар уюмуна, анан кийин Дүйнөлүк банкка бергенбиз. Дүйнөлүк банк ошондо биз даярбыз 400 миллиард эмеге теги долларды бөлөлү, ошол менен тиги ар жагын разработка кылып иштегиле деп. Анан ошол менен ар кандай болуп отуруп, анын кытайлыктар намыстанды, Великий Шелковый путтун башында биз турсак, Кудайга муну кыргыздар бийлеп кетип, эмне кылсак деп жүрүшүп. Кыргыздар кыймылдата албай калды. Жөнүбүздө мүмкүнчүлүк жок болду, өзүбүз мушташып калбадык тиги ортодо коррупция мененчи. Анан биз мушташып атканда алар табыштырганан давай мындай кылалы деп, тем более өзүбүздө акча бар. Дүйнөлүк банктыкына караганда биз өзүбүздө акчаны тиги влажить этели деп, мынакей Айболот айтып аткандай, жана миллиард тиги эмеге триллион долларга чыгабыз деп атышат да. Уже миллиардтаган акчаларды конкреттүү проекттерге бөлүп атат. Анын ичинде бирөөсү жанагы биздин темир жолго. Кыргызстан менен Өзбекстандан ары карай кете турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жол. Анан бу жерде бир чоң маселе бар, бизди кармап келаткан. Бу Айболот жакшы айтып атат, жанагы темир жолун куруп келатканда биз жанагы рельсини каерде менен этишибиз керек. Себеби бул дүйнөлүк Кытайда дагы дүйнө жүзүндөгүдөй эле темир жолдор сыяктуу рельселер ич керек болот, кууш болот. Россиянын составы илгертен келаткан, булардыкы калыңыраак болот. Советтер Союзунда ошондой болуп курулган да. Биздеги жана балыкчыга чейин жеткен темир жолдо ошондой менен. Анан биз идеяны мындай кылышыбыз керек. Биздин сунушту по идее Путин эле колдош керек да. Экөө сүйлөшүп туруп эле тиги менен сүйлөшүп, ошону каерден эмени алмаштырышыбыз керек. Темир жолдун таманын жанагы рельсаларды. Мен ойлоп атам, жана биздеги Кыргызстандын бу жердеги жанагы автономдуу шаардын аты кайсы эле, жана область бар эмеспи? Кашкардан бери келатканда тиги Торгартка жакындаганда. Артыш шаарынан которсо болот. Же болбосо кененирээк ар жагынан тиги Кашкардан которсо болот. Ошол линиядан которушубуз керек да. Бизге себеби жана мурунку Советтер Союзунда болгон линия менен киришибиз керек.
Бул жанагы Айболот айтып аткан орусча безопасность деп койгон, кыргызчылык жаман айтпай жакшы жок, сак бололу деген нерседен келип чыккан нерсе. Поезд менен 1 миллион солдат кирип келсе эмне кылабыз? Кымыз жетпейт го деп отуруп калбайчы. Бул ошону караш керек. Бул биринчиси. Экинчи чоң нерсе маселе. Ага тилерде эле макул болушат, жанагы Кашкардан жеметкенге менимче. Экинчи чоң маселе, биз ошону кайсы жол менен алып өтөбүз? Арзаныраак өтсүн десе, конечно, тиги Сарташ менен шак бошко кирип эле ары карай Өзбекстанга кирип кетсек болот да. Өзбекстанда болуп калат. Жыргаган Өзбекстан болот, биз ортосунда ассаламу алейкум деп коштошуп калабыз да. Ошон үчүн жанагы мурунку идея боюнча алып келип эле бери карай тартып, Торгарт менен келип, Кочкорго келип, Кочкордон Балыкчыга чейин киргизишибиз керек. Балыкчыдан бул биздин тиги Казакстанга, Россияга кирип кете турган жол бирөө болот. Тияка да байланыш болот. Ошактан товар тартып аткандардын баарысы бияка кете тургандай болуп кете беришет. Экинчиси анан кийин ошондо ягы чүйдө аралап кетет, жерден анан жана Кочкордон ары тиги Чайеке ары карай Тогуз Торого ары карай жаллап аткан эле жанагы автомобиль жолду түзүп, ошону Өзбекстанга чыгабыз. Ошондо Кыргызстандын жанагы биз деңизден алыспыз деген маселени чечип калабыз. Анын үстүнө темир жолдун жээгинде биздин жана суу самырдагы бу жерде Париж, жерде Лондон деген боз үйлөр турбайбы? Ошондой болуп шаарчалар болуп, токтой турган жер болуп, туристтик дагы пайдаланып, кемпингдер болуп, бирдекелер курат. Элдин турмушу жанданат да. Ошол биздин мамлекет үчүн, өзгөчө экономика үчүн дагы, социалдык тиги турмушту оңдош үчүн дагы көбүрөөк жардамы болот да. Биз ошол линияны сөзсүз кармашыбыз керек. Бул Кытайга деле каршы болбойт. Себеби Кытай түшүнүп атат, тиги параллельный Кыргыз өнүкпөсө, Кытай баягы илгирки Манастын алдында калгандай болуп, баары бир кайра Кыргыздын алдында калып калабыз деп коркушу мүмкүн. Тамашалап айтып коеюн. Ушул биз айтып аткан бул олуттуу маселе. Бир кезде республиканын мындан мурдакы жетекчилеринин бирөө бул кылымдын улуу курулушу болот деп бир өтө маани берген жерлери бар да. Ушул иш кайсы деңгээлде азыр? Бул сөз ушул темир жол жөнүндө 20 жылдан бери Кыргызстанда айтылып кетет. Мисалы ошол Кубанычбек Идинов айткандай, Кубаныч агай айткандай, Акаев учурунан баштап эле ушул темир жолду курабыз деген демилгелер көтөрүлүп турган. Бирок чында азыр мына ушундай сөздөн ишке аша баштаган бул 2013 жыл болду чындыгында. Бизге биринчи жолу официалдуу визит менен Си Цзиньпин келип кеткенде, Кыргызстанга, Бишкекке келип, ушул жерде Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилелер стратегиялык мындай нукка бурулгандан баштап. Биринчи биздин партнерубуз бул Россия, экинчи азыр Кытай болуп атат. Аны ошолдон кийин аз баарыбыз да билебиз, Кыргызстанга Кытай өтө көп жардам берди. Мисалы, азыр Кара-Балтада завод курулду, НПЗ баягы нефтеперерабатывающий. Азыр мына жол курулуп атат, түндүк-түштүк жолу, альтернативдүү жаңы жолу. Мына Бишкекте азыр бардык жерге, кайсы жерге барбасаң эле бардык жерде ремонт болуп атат. Азыр мен кечигип калдым бир аз, ремонт жакка кирип алдым дагы айланып жүрүп берип. Ошондой көп иштер болуп атат. Мисалы, түштүктө чоң больница курулуп атат, ушул булардын пайдасы аркылуу. Анан ошол эле бизде баягы саясийда маселе болуп кеткен, баягы ТЭЦ дагы Кытайлардын жардамы менен ушундай маселелер болуп атат. Бунун бардыгы ушул демилгенин астында караш керек. Кытай жөн эле эч качан бирөөлөргө жардам бербейт. Кытай албетте бир кандайдыр өзүндө бир көздөгөн максаттар бар. Бул саясат, бул түшүнүктүү эле нерсе. Азыркы учурда адам адамга деле мамиле кылып атканда бир кандайдыр өзүнүн кызыкчылыгы менен кылат. Анан ушул темир жолду дагы ушу курулсун деген ушул максатта булар дагы ушундай жардам берип атат Кыргызстанга. Анан мен ойлойм, азыркы мына Кудай буйруса биздин президентибиз барып, ал жакта бир кандайдыр жаңы келишимдерге кол коюлуп, мүмкүн жаңы фаза келип, дагы бир жардамдар Кыргызстанга келиши мүмкүн. Бирок бул жерде маселе кантип биз ошол жардамды туура, коррупциясы жок, таза элге жардам бере турган колдоно алабыз. Ушул негизги маселе деп ойлойм. Эгер ушуну биз туура багытта буралсак, элге чында эл журтубузга, Кыргызстанга пайда алып келе турган бир кандайдыр өндүрүштөр ачылса, жолдор туура курулса, жолдо баягы ар бир жолго чоңдогон акча кетирбей, мындай үнөмдөп элге пайда алып келе турган. Ошондо буну пайда алсак болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз түз эфирде экенибизди көңүлдөн чыгарбаңыздар. Биз дайымкыдай эле азыр студияга маегибизди түз эфирден жүргүзүп жатабыз. Урматтуу Эл ФМ радиосунун угуучулары, сиздер дагы менин суроолорума кошумча суроолоруңуздар болсо, студиянын меймандарына түз берип жооп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары талкууланып аткан маселелердин тегеретесинде бир сунуштарыңыздар, бир көз караштарыңыздар болсо айтып калсаңыздар, аны дагы калчап болжоп көрөбүз. Кубанычбек Идинович, мына жакында эле өкмөт жогорку кеңеште өзүнүн отчетун берди. Ошондо инвестициялар жөнүндө сөз жүргөндө
бизге келип аткан инвестициялардын теңинен көбү эле 60 канча пайызы ошо Кытай Эл Республикасынан инвестициясы экени айтылды да. Анан жогорудагыдай шарттардын баарын эсепке алып отурганда бул эмненин көрсөткүчү? Бул биринчи четте Кыргыз менен Кытай мамлекеттеринин ортосундагы мындай ынтымакта чын-чынына келгенде бизге акча керек болуп атат, аларда акча бар болуп атат. Ошол акчасын берип мындай чогуу иштетели деп атат да. Анан кийин буларда жакшы жери мындай мүмкүнчүлүк чоң болуп атат. Анан кийин Кыргыз менен тарыхын да жакшы билет. Азыр бул элге да айтып коюшубуз керек, дүйнөдөгү эң чоң Манастын эстелигин кытайлыктар курушту. Манас шаарында, Манас көпүрөсүн соңкуйду. Манас шаарын кийин дейт биздин туризмдин борборуш жер болот деп эле ачык эле айтып киргизип атышат. Та кыргыз болгон бизди бир убакта баскан үчө такого азыр чогуу жашап атабыз деп көрсөтөбүз дүйнөгө деп. Жагы жакшы болуп атат. Демек, ушундай болуп аткандай булардын мындай бир бизге булардыкы экономикалык жактан жерин тартып алалы, жерди көлүн тартып алалы деген ой жок. Биз ошолордун берген эмесин өзүнүн баг законго кандай кол койсок ошону тактап эметишибиз керек. Бу жерде Айболот айткандай жана коррупция деген опчо жоготуш керек. Кытайда коррупцияга барганын башын кесип салат. Илгери колун чапчылып азыр башын кесип таштайт. Биз дагы эми башын кеспесек дагы ойланайын деп уят карып чогултуп алайын. Кандай бул акча жеген акчаны кайра төлөп бер дешибиз керек да. Ошондой үйрөнүшүбүз керек. Бул биринчи. Экинчиден булардан инвесторлорду коркпой калып туруп, келечек ишине турган жолдорун эстешибиз керек. Аябай карыз болуп баратсак, тиги жанагы Нарын дарыясынын башында Жетимтоо деген жер бар. 10 миллиард тонна темирдин рудасы бар. Дүйнөдө 4-үнчү орунда. Биздин маңындагы Тоборскода, Уралдагыдай. Ошол экини чогуу иштетсек болот. Биздин экономиканы тез өнүктүрөт. Кытайга металл жетпей атат. Бул вариантты ойлонуп көрсөк болот. Тем более темир жол куруп калгандан кийин Нарындан Дарыяны өйдө карай эле темир жол куруп барып эле тигини куруп койсок болот. Электр энергияга жеткирип туруп. Мощный заводду биздин территорияга куруш керек да. Мүмкүн жана темир жолду сиз айтып аткан ыкта алып кетүүнүн эң башкы приманкасы баягы эмеси капкандагы жеми мүмкүн ошол темир жолду берип чыккан да. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Келечеги жакшы болот да. Анан алюминийден сак болушубуз керек. Кытайлыктар алюминийге кызыгып жүрөт. Бизде жана сандыкта алюминий бар, запасы бар. Открытый жол менен ала турган, Советтер Союзунун убагында табылган. Ал алюминийди эменин жаман жери, мен тиги Тажикстандагы достор менен Москвада чогуу камалдардан сурап көрдүм, кандай экен десем, в радиусе 50 км жерде таракан амаш кештеге жок болуп калат экен дейт. Калган живой нерсенин баары өлөт экен деп. Мысык көлдөн канча дейт? 50-60 км, 60-70 км шамал каяк ошол жактан турат. Коокуй анын карды оп эч кимге айтпагыла жапкыла деп. Ошого кытайларды жибербешибиз керек. Ато кээ бир чоңдордун ичинде кээ бирөөлөр бар, өткөнкү бийликтерде. Ошо кыйшалаңда ошону бере койсо кандай болот я деген деп ошолорду токтотуш керек да. Телефон чалып бар экен. Телефон чалып бар экен. Азыр ошону коелу. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Айта бериңиз. Ала мен Актал районунун атым Жомарт пенсионер. Айта бериңиз. Бургамда сүрөтүм да. Кытайдан келген темир жол Кыргызстанга каягы менен түшүп, кайсыдан кайрага каягы менен Өзбекстанга кетет. Жаңы сөз болду эле кайра кайталап айтып койсоңор. Кандай деп болжолдонуп атат? Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Кабарыңыз барбы? Азырынча бул кандай мындай официалдуу түрдө эч ким айта албайт кандай болот. Мындай божомол сөзүндө мындай официалдуу эмес бир кандайдыр булактардан маалымат чыгып атат. Ошол эле мисалы азыр Кубанычбек байке айтып кеткендей, ошо Кыргызстан Кытайдан баягы ошол сиз айтып берсеңиз ошо жерлерин. Жана эки ыңгай бар да, бирөөсү Торгарт менен берки Кочкорго түшүп, башын тиги балыкчыга чейин жеткирип, анан ортодон кайра Кочкордон тиги Жумгал, Чайек, анан кийин Тогуз Торо району, анан кийин Жалал Абадка кирип кеткен жолу да. Тиги Акталдык туугандын айтып атканы туура. Буларда бир убакыт идея болуп чыгышкан, тиги жана биздин аксакалдар баш болуп, тиги ошол Актал менен түз кирели дары Дөбөлжүнгө кирип кетебиз, түзсөз машиненин жолу бар деп. Анан ал маселеден дагы биз чогулуп алып обсуждение кылганбыз. Ал тиги Торгарттан кирип эле анан Акталага кирип, Актала менен ары карай Тогуз Торо кирип кетсе арзан түшөт деп, арзан түшөрү туура. Бирок анда тиги негизги Актала менен Торгарт болуп эле бер жакта элдин барысы мындай кичине аралашпай калат да. А бу жерде мына балыкчыга келип чүйгө кетет, жол өсүп кетип атат. Жумгал менен кирип жана ортосунун баарын кирип кетет. Ал эми Актала менен Тогуз Торонун ортосун сөзсүз куруп эмеге кошуп алсак болот. Же болсо бир вариант кылып ошол убакта сүйлөшүп атканда, куруп атканда да бияктан да бир линия кыла кетели, тиги транзитный эгер мындай кете берсин деп кошуп койсок болот да. принципе бул маселе дагы мындай обсуждениеге жата турган нерсе. Дагы бир кыска жанагы өзбектөр үчүн ыңгайлуу да бир. Ал жол тиги мындай, тиги жанагы Артыштан чыгып эле ары карай тиги Сарташка, граница Сарташ, Алайды болуп калат, Алайды. Анан эле Алай менен шуулдап барып Ошко барып эле эч эл жок дейм, малчылардан башка. Анан эле Оштон тиги ары карай анжан кирип кетет да.
Ал такырлы анда бизге мындай көп пайдасы жок болуп калат. Кытайлыктарга выгодно транзитный жолго. Бөлөктөргө, транзиттерге Кыргызстандан башкасына пайдалуу да. Кыргызстан жөнөп анда өткөргөн өлкө болуп калабыз, өтө бер анда өткөндө акча төлөйт, болду ошого ырасы дампинг жата беребиз да бер жакта кымыз ичип. Көрдүңбү байкатасың? Бул жерде чындыгында айтканда бул темир жолдун пайдасы көп Кыргызстанга. Мисалы ошол азыр Кубанычбек байка айтып кеткендей бизде баягы океанга чыга турган жолубуз жок. Кыргызстан чынында тупикте турабыз, транспорттун тупиктебиз. Мисалы жолдор жок, эч жака бара албайбыз. Керек болсо бир аракет болду, самолеттор баягы хаб түзөбүз деп. Ал дагы болбой калып, азыр Алматада чоң аэропорт курулду. Азыр Турцияда андан да чоң, дүйнөдө эң чоң аэропорт курулуп, ал дагы демилге бизден колубуздан сурулуп кетти. Анан азыр ушул дагы бизге бир кандайдыр жол болуп атат, бирок чындыгында бүгүнкү күнү бул темир жол бизге бүгүн эле пайдап келе албайт. Анткени Кыргызстанда чындыгын айтыш керек, бизде бир чоң мындай өндүрүш жок. Мисалы бизде мына швейный индустрия азыр аракет кылып атышат Россияга, Европага сатканга. Улантабыз. Азыр бир суроого жооп берип коелу. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Саламатсыздар. Саламатчылык. Мен передачаны көрүп аттым да, алда Идинов аксакалга суроо берейин деп атам да. Айтыңыз. Кытай менен мамиледе жакшы түшүп атабыз. Баары жакшы да. Ошо алып аткан миллиардты кантип төлөйбүз? Кантип төлөй алабыз? Качан төлөйбүз? Ошонун бир стратегиясын, бир жолун чечмейин ала берүүгө болбойт деп ойлойм да. Мен Бишкектин жаранымын. Ошо баарыбызды ойлонтот. Ала берип кантип төлөйбүз? Ошону бир айткан адам жок да. Элге түшүндүрүп. Ала бергенден арты кандай болот? Эл ошону ойлоп атат да, кечиресиз. Абдан туура суроо. Рахмат. Мындайда бу жерде алып атканда жанагы расчетто түшүнүп атпайбы, техник экономическое обоснование деген. Ошондо кайсы убакта канчадан төлөйбүз дегендин баары жазылыш керек да. Ошон үчүн бу тетисти куруп аткандай ТОсу жок, тиги акчаны албашыбыз керек. Аныңыз туура аябай. Анан кийин бу жерде 60% биз азыр олардан деп атпайбызбы? Эки нерсени ойлонушубуз керек. Биринчиден ошол ТОну жакшы түзүп атканда, ошого биз бюджеттин ичинде атайын управлениябыз бар түзүп атканда. Эмеге сырткы карыздарды кантип төлөп турабыз деп. Ошону убагында эле төлөп коюп турушубуз керек. Бу жерде эч ким мындай күч келтирбейт. Ал биздин өзүбүздүн бюджетте мынча карызыбыз бар, мынчасын бияка төлөйбүз деп убагында төлөп турушубуз керек да. Убагынан өткөрбөш керек. Эч нерсени залог койбошубуз керек. Бул экинчи принциби. Анан үчүнчүсү багы кичине эми багы айтып эле коеюн ачык эле. Тетиги Малайзиянын жакшы опыту бар. Отунбаева деле жакшы билет, бир жолугуп калса сурасаңыз болот. Жанагы мындай закон кабыл алып коюшубуз керек. Мына проект менен келип иштеп атасыңар, допустим, 300 000 киши Кыргызстанда кытайлыктар иштеп атасыңар деп. Ошол 300 000 киши, допустим, 5 жыл иштейт же 3 жыл иштейт, алар кетиш керек, ордуна кайра 300 000 келгиле деп квота коюп коюшубуз керек да. Себеби бир 500 000 же 1 миллион келип мен иштейм. Иштеген кыйын иштейт, бизге арада маселе жок. Бирок деп ошону чектеп коюшубуз керек дагы. Аларда макул болуш керек, бизде макул болуп, ошол проект менен иштетип, жолду бүткөрүштү, булар кайра кетишти, ордуна эмкиси келди деп проектка жаңы кытайлыктар келип кайра кетип. Анан биздин кыздарды өтө сүйүшсөңөр, кошо кеткеле болбосо сак болгула деп кара коюш керек. Биз тарбия ишин жүргүзүп эле да. Туура. Иштеп аткан кишилердин белгилүү саны гана. Конкреттүү мына мынча иштеп бүттү, алар кайра кетишет. Ошол мамлекеттин контролунда болуш керек да. Жана мурунку биздин коррупционный буга чейинки башында эле 90-жылда коррупционный схемада кылып $1000 паспорт сатканды токтотуш керек. Эми уяла турган кез келди. Туура. Бүгүн ошо жанагы форумдун жүрүшүндө убакытта республикабыздын президенти Сооронбай Башарович Жээнбеков Кытай Эл Республикасынын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун туруктуу комитетинин мүчөсү Ван Хуни менен жолукту да. Бул жолугушуунун негизги бир ыңгайы азырынча толук кеңири айтылып элек. Бир мунун ыңгайы ошо Кытай менен гуманитардык байланышты өнүктүрүү болуш керек да. Ушул жаатта биздин Кытай менен мамилебиз, кызматташтыгыбыз кандай өнүгүүдө? Азыр мына Кубанычбек байке айтып кеткендей, Кытайда бизди Манасты Кыргызстанда эмес, Кытайда азыр аябай көтөрүп атышат. Ал жерде ЮНЕСКОга да биринчи киргизип салышпады. Алар ошо аракет кылышты, бирок Кыргызстан акырында өзүбүз кирип, как бы эч кимге бербей, лидерлик кылып өзүбүзгө алдык аны. Анан керек болсо багы 40 чоро. Бизде 40 чоро деп базы жүрүшөт, бирок Кытайда 40 чороонун багы эстелигин аябай чоң кылып, кытайлар Кыргызстандан дагы анын деңгээлин көтөрүп салышты. Ошо 40 чоро Манас, ал жакта Манасты 1000 адам бир убакытта айтып атышат.
Бизде эки манасчы бириктирип айттырып көрсөң да алар бири менен ушуп кетишет. Менин манасым туура, сеники туура эмес деп. Ал жерде бирдей айтып атышат. Андан тышкары дагы Кыргызстанда мисалы Конфуций институттары бар. Ошто, Жалалабадта, Бишкекте, кечээ эле мына БГУда бир алкак бир жол деген тармакта дагы бир конференция өттү. Ушундай институттарда азыр көптөгөн биздин студенттерибиз окуп атат. Алар болсо Кытайга барып, ал Кытайды изилдеп, кээ бирлери кайта бияка келе атышат, кээ бирлери калатышат. Бирок негизи ошо ортодо бир кандайдыр кызматташтык күчөп атат. Ошол эле убакта мисалы мына биздин белгилүү тарыхчыбыз Кыяс Молдокасымов кечээ Пекинге барып, ал жерде Жерлантал телефон чалып бар экен, кайтып кетип калбасын. Сиз мени постоянно ушундай кылып атасыз. Жакшы ошондой. Азыр мени бөлүп сөзүңүздү уланта бериңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Сиздин сурооңуз үчүн азыр бул жерде эки маектеш. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык айта бериңиз. Суроом бар эле да. Илгери биз кичине убакта 60-жылдары чоң эле матчылар акыры Кыргызстанды кара Кытайлар басат деп. Ошого кандай кооптонуу барбы жокпу? Мындайда өткөндө мен ДТГ 4-больницанын астындагы bir organizasiya korsam başında 4 Kıtay gelgen edi. Hazır 35 Kıtay olup kaldı. Akırında öyle bunday olup ketmeyi korkunuş yok bana. Korkunuş yok. Андай коркунуч жок, себеби илгеркидей кара Кытай же деңгээлди басып алгандай законсуз асыр бирөөнүн бирөөгө киргенге мамлекеттер атайын жана Бириккен Улуттар уюму турат. Бүт маселелердин баары закондун чегинде чечилет. Жана өзүбүздүн эки мамлекеттин ортосундагы договор. Андан сырткары биз бу жерде баягы Россия, Казакстан, Өзбекстан болуп өзүбүздүн чоң жанагы уюмубуз бар. Кийин ШОС деген жана Шанхай мамлекеттери кошулгандын ичинде баарыбыз чогуу мүчө болуп, голосторубуз бирдей. Чоң кичинесине карабай голос дегенибиз бирдей да, улуу кичүүсүнө карабай кийинбей. Ошондуктан биз мындай теңчилдик менен азыр жанагы укуктуу мамлекет дегендей эле укуктук, дүйнөлүк мындай эл аралык байланыштарды түзүп атабыз да. Ошондуктан аны бирөө басып алган азыр андай коркунуч жок. Коркпосун Кудай сактасын. Өзүбүз сак болушубуз керек, алдатпай, коррупцияга кирбей. Болгону жогоруда Кубанычбек Идинович айткандай, ошол жанагы келип иштей турган адистердин ишке аралаша турган кызматкерлердин белгилүү санын гана чектеп, мындан Кытайдан келген жарандар ашпайт деген чекти кармашыбыз керек. Эми жанагындан арылансаңыз болот. Ооба, анан сизге чоң рахмат. Ошол ойлорду мындай токтотуп, бир кандайдыр топтогонго жардам берип атасыз. Анан ошо мисалы кечээ эле ошо Кыяс мырза ошол Кытайга барып, Пекинге барып, ал жерде тарыхый бир кандайдыр китепканаларга барып, ошол жерде Кыргызстандын тарыхы жөнүндө маалымат алганга мүмкүнчүлүк алды. Анан азыркы убакытта мына азыр деле бизге чалып айтып аткан кишилер деле туура айтып атышат, бир кандай коркунучтар бар. Бирок ошол убакытта мисалы биздин тарыхыбызды өзүбүз деле билбейбиз кыргыздар. Кытайлар болсо өзүнүн тарыхын кагаз түрүндө жазып жүрүшкөн. Анан ошол жерде керек болсо кыргыз деген сөз биринчи Кытай булактарынан чыкты деп биз азыркыга чейин бардык мектептерде тарыхты изилдеп атканда ошону айтабыз. 200 жыл тарыхыбыз бар экен. Мына сизде де билесиз. Аны ошону изилдеш керекпиз. Анан бул коркунучтардын дагы бир кандайдыр себептери бар. Мисалы, биз Совет учурунда жашап, Советский Союзда Москваны карап, Европаны карап сабак алганбыз. Европанын тарыхын абдан жакшы билгенбиз. Бирок ошол убакта жаныбыздагы Индияны, Иранды, ошол эле Кытайды эч кандай билген эмеспиз. Биз болсо мындай сырткы келишибиз Азия болгонубуз менен ичкибиз Европа. Кийингенибиз галстук, мына костюм бардыгыбыз, жүрүм-турумубуз дагы европейстердейбиз. Бирок Азияны биз изилдеген эмеспиз. Ошол себептен бир кандайдыр түшүнбөстүктөн албетте ортобузда бир кандайдыр туура эмес нерселер пайда болушу мүмкүн. Ошол убакытта Кытайдагы бизди бир бак Совет Союз катары көз карашта болуп, бизде бак Казакстандан болобу, Өзбекстандан болобу бардыгы эле бак орус деп бизди алар ойлошот. Аны өзү дагы жүрүм-турумубуз, сүйлөгөнүбүз да орусча болсо, мектепте дагы орусча окусак, алар дагы бир кандайдыр кантип биз менен мамиле кылышты да билбей жүрүшөт. Ошону албетте бул чоң иш, бунун үстүндө иштеш керекпиз. Анан керек болсо алардын тили, маданияты башкача. Анын бардыгы бизге коркунучту алып келет. Биз дагы аларга барып айтсак, алар деле бизди түшүнбөйт. Керек болсо кыргыздардан кайра Кытайлардан эмес, Кытайлар бизден көбүрөөк коркот. Кыргыздар ошо жака барып окуса, кыргыздар өтө мындай боевой болушат, бардыгы лидер болушат, айкалып Кытайларды башкарып алат тез эле. Биздин студенттер барып
чындыгын айтсак. Анан кийин ошол мындай көз карашта көрүп Гөндүм жашоосун бузуп жибереби деппи? алар болсо чында эми болсо кыргыздар болсо ошо Чыңгыз хандын армиясында болсо кече эле баягы биз хандыктарды баягы уйгурларды урган болсо теги түрктөрдү түндүккө түртүп азыр якуттар болуп жүрсө ошол жакта кыргыздарда бул бар да генде бар. Кытайды барганда мен деле мисалы мен Кытайга барып көрдүм. Кытайлар өтө мындай жөнөкөй болушат экен, өтө мындай сыпаттуу, кана тили дагы мындай сылык, тили дагы жумшак болот экен. А кыргыздар сүйлөгөндө мындай титиретип, коркутуп сүйлөйт экен. Суроо бар экен, суроосун кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Сурооңузду угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз ушундай менин суроом бар эле да, бул ушу Кытай жарандары келип нелегально биздин жерге келип нелегально бизнестерди ачып, жанагындай кыздарыбызды жаман жолго алып барып, жаман жолго салып десек деле болот. Менде маалыматтар ошондой бар. Угуп эле жүрсөңөр керек, балким. Ошондой Кытай жарандарына кандай карайсыңар? Ушул келип ушул жерде ушундай нелегальный бизнестерди ачып жатат. Мен ушуга аябай каршымын. Ушуга мен болгон суроом ушул. Бул жанагы сиз айтып аткан сөздү кайра айтышка туура келтирип атат окшойт. Кооптонуусунда эмне деп жооп бересиз? Кытайлар менен кылдат болушубуз керек го. Өзүбүз аз болсок, тигилер болсо 2 миллиардка чамалап калган эл деп. Ошол мүмкүн баягы мүйүздү биздин баягы өзүбүздө бир продукт Кытайлардын бир продукциялар чыгарсак, ошол эле кыздарыбызды бере бербей деген сыяктуу нерселер айтып атат. Жок, тиги эмеге Кытайлардан коркпой эле коюш керек биринчиден. Алардан коркпогула, себеби алар деле тиги бизге окшогон эл, көпчүлүгү биздин укум-тукумдарын НАТО башлоо. Жана 1 миллиард, 2 миллиард болсо, жарым миллиарды биздин илгерки кыргыздардын балдары, бала бакырасы. Андан көрө булар менен чогуу иштешип, булардын жана мүмкүнчүлүктөрдөн, булардан иштегенди үйрөнүп, элди иштеткенди үйрөнүп, анан жанагы совместный предприятияларды түзүп, ар бир жанагы иш булар Кытай келгенде ишкана түшүшүбүз керек да. Өзүңөр байкап жүрсөңөр керек, кимге катышып жүрсөң, аябай майдараак эл болот. Мындай бир тыйынга чечип жүрүп. Ошондой кылып туруп совместный предприятияларды түзүп коюп, буларды иштетип, мындай алдыбыз иштетип алсак деле болот. Принципечи биз мындай майда-чүйдө жумушка көп жокпуз да, биз башкарганга мошпуз да. Жана бизден Кыргызстандан Айболот айтканда корккон ошол. Бир күнү булар келип президент болобу, бизге да коркушат да. Андан кийин тамаша, конечно. Бирок ошондой кылып аспектте мындай кылып булар менен жакшы мамиле түзүп, эчтекени бузбай, аларды оскорбить этпей, өзүбүздү дагы позволять этпей, ушуну түшүрүбүз керек. Андан кийин ал тиги кыздар жөнүндө оюңуз деле эмес, эми сүйүп калса айла жок, сүйүүнү эч ким тыя албайт. Бир ал Кудайдын алдындагы, Кудайдын буйругу менен боло турган нерсе. Сүйлөнүшүп, бала бакырасын кыргыз деп жаздырабызбы, же болбосо аяка жашайбы, анын баягы акырын ушунун барсын закон ченемдүү кылып, ачык айрым кылып жүргүзүшүбүз керек да. Ошон үчүн жанагы башкы закондорду кабыл алып кой. Бизде закон мындай, силерде кандай деп мунун барысын акылдуу, мындай азыркыча айтканда цивилизациялык жол менен чечишибиз керек да. Мисалы, мына Кубаныч мырзанын оюн улансак, мисалы бүгүнкү учурда бир кандайдыр Кыргызстанда чындыгын айтыш керек, экономикалык проблемаларыбыз көп. Ишсиздик көп. Иш жок, жумуш жок. Албетте элдерде кандайдыр бир ойлор пайда болот. Эмне себептен ушундай болуп атат деп. Мисалы кечээ эле Якутияда кыргыздарга каршы кандай чоң толкундар болду. Ал жерде элдер митингге чыгып, алар айтышты, бизде мына көп маселелер болду эле, бирок ушу кыргыздар болгондо эле эмнегедир якуттар барды чыга калышты деп. Мындай серепчилер изилдесе, ал жерде эң негизги проблема ушул жумушсуздук экен. Аны алар издешкен, ким десе бар эле карасак, биздин карапайым кыргыздар баягы кичинекей магазин ачып алышкан, кичине баягы бир фрукты апарып алып, Кыргызстандан дарбыз, коон апарып алып, ошол жерде сатышат экен, кичине акча алышат экен. Анан аларды көрсө, өзүнүн иши жок болуп атса, эмес зарплатасы аз болуп атса, бирөөнү күнөөлөп, анан кыргыздарга көтөрүлүшүптүр. Бүгүн деле бизди карасак, Кыргызстанда деле ушундай бир кандай салыштырсак болот. Алар келишет, жакшы машиналарды айдашат, кафелерде отурушат. Анан бизде жөнөкөй эл жүрсө, иши жок болсо, бир нерсе кылыш керек да. Аракет кылып, анан Россияга баргысы келбесе, анан ошондагы бул маселени чечилсе, мүмкүн эми өкмөтүбүз иштеп атат, Кудай шүгүр, кечээ отчетто деле айтышты, мындай иштерди кылып атабыз. Просто алар мүмкүн реклама кылып атат өзүнүн ишин, бирок мындай аймактарда бир кандайдыр иш болуп атат азыр. Телевидение, оппозиция айтканы менен бирок иш болуп атат чындыгында. Кандай эмне десек дагы.
Бирок эми бул болсо пайтаптан бул проблемалар чечилет. Кубанычбек байке туура айтты. Эгер биз болсо бардыгы менен эле жабынып алып, эч ким менен иштешпей эле кыргыз өзүбүз менен жүрөбүз десек, анда эч качан өнүкпөйбүз. Мисалы, биринчи деле орустар келгенде кыргыздарга орус деген сөз деле ору деген сөздөн пайда болгон. Биринчи орустар келгенде кыргыздарды качып кетишкен керек болсо Кытайга ошо орустар келбесин деп. А бүгүн карагыла кандай азыр баарыбыз орус тилде сүйлөйбүз. Орустар аркылуу көп балыктарды алып, азыр өзүбүзгө сиңирип, ошолор бизге кандайдыр өнүккөнгө дагы бир шарт түзүп берди. Жамандык да болду, бирок жакшылык да көп болду. Биз туруп эле жабынып алып, Кытайлар келбесин, арабтар келди деп кече дагы маселе көтөрүп атышат. Анан кийин түрктөр келди деп бир убакта дагы айтып жүрдүк элек. Бирок азыр мына көрүп атабыз, Түрк университетинде, мисалы Манас университетинде эң жакшы кадрлар чыгып атат. Кувейт университетинен жакшы кадрлар чыгып атат. Туризм аркылуу азыр өнүгүп атабыз. Мына арабтар келип бизге өнүгүү болуп атат. Кытайлар деле бизге мына жол куруп берди. Кыргызстан өзү жол кура албай атса, булар куруп берип атат. Буларга биз рахмат айткан ордуна биз кайра аларды барып уруш керекпиз, кармаш керекпиз, аларды кеткириш керекпиз деп айтып атабыз. Бирок мунун аркасында башка маселе турат. Ошо экономикалык маселе чечилсе эле, эми мен ойлойм Кыргызстанда азыр аракет бар, күч бар, элдер умтулуп атышат. Бул да чечилет. Эми ушул сөздү дагы андан ары улантсак да, биздин буга чейинки эгемендүүлүктүн буга чейинки бардык мезгилинде Кыргыз-Кытай мамилесиндеги алешем жактары кайсы болду? Эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек эле, ошолор унутта калып атат. Мындай экономист катары, коомдун агымын байкап жүргөн адам катары. Булардан жана биринчи биз даже жерди иштеткен үйрөнүшүбүз керек да. Булардын дыйкандарын бир убактарда алып келип, ала менен райондорунда жерлерди бөлүп берип, мисалы жүзүмдү кандай бешташ керек, кандай деп иштеткенде. Анан иштетип келгенде баягы жакшы бир жыл булар баштап иштеп келатканда истималдар барып кубалап ошо менен келбей калган. Ошондойлор кылдырбай эле булардын жерди кандай иштеткен деп, мына иштеткенин көрсөтүп, жерди аларга берип койбой, допустим, ушундай кылып бир формасын иштеткенде эле. Азыр переработканы иштетиш керек. Биз переработчусун ошо Кытайдын акчасын алып келип переработчу заводдордон чыгарып, мисалы эле жана биздин өрүктөн, кадимкидей тиги өрүктөн, көлдөгү өрүктөрдөн бир делегациялар келип, мен ошо иштеп жүргөндө 7 түрлүү продукция алса болот да. Кичинекей цехтер бар, ар бир айылга кошуп койгон. Ошонустан баштап эң аягында келгенде жанагы сөөгү калат эмеспи, данды чыгарып алган. Ошо сөөгү майдалап туруп, анан кийин тиги мындай туалеттерге, мындай жыты жерлер коюп койсо, жытты сонун кылып аңкытып турган жыттар чыгат экен, абаны тазалай турган. Ушуга чейинки буларда сонун жакшы эмелер бар, технологиялар. Ошол технологияларды алып келип эле Кыргызстанга киргизиш керек да, конкреттүү эле майда чүйдө кылып. Жанагы совместный предприятие дегенибиздин мааниси ошондо да. Мына биз жерибизди берип атабыз, силердики биздики бул 50%, допустим, силер акчаңарды алып келип кургулап, алар 50%. И эмени доход 50-ге бөлүп турабыз деп и так далее да. Чоң рахмат. Тилекке каршы убакыт аягына чыгып калды. Аңгеме кызуу болгон үчүн убакыт бат өтүп кетти окшойт. Биздин бүгүнкү сөзүбүз Кыргыз-Кытай мамилеси жөнүндө болду. Студиябыздын меймандары белгилүү экономист серепчи Кубанычбек Эдинов, саясаттануунун магистри Айболот Айдосовдор болушту. Сиздер менен кайра дагы ушундай маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык.